Бүгүнкү биздин өтө турган темабыз бул логиканын төрт мыйзамынын бири бул барабардык мыйзамы. Барабардык мыйзамында формуласы төмөнгүчө. Барабардык так туура ой жүгүртүүдө ар кандай билдирүү бир мааниге ээ болуп, башка билдирүүгө алмаштырылбайт дейт. Мисалы, оңой эле көрүнөт да булчу, бирок сакташ өтө эле кыйын болуп кетет. Мисалы, азыр көрөбүз. Айтылган ой өзүнө барабар болуш керек дейт. Формуласы А барабар А же болбосо А барабар Б деп койсо да болот. Ой так, эки маанилүү эмес, аныкталган болуш керек дейт. Так, эки маанилүү эмес, аныкталган, азыр ар бирин карап чыгабыз. Ой так дегенибиз түшүнүүгө жеңил болуш керек. Мисалы, мен сени катуу жакшы көрөм деген бир сүйлөмдү ала турган болсок, бул ой так. Түшүнүктүү эле болуп турат, чынбы? Бирок бул жерде мисалы катуу деген сөз бар. Же болбосо биз иттей деп дагы айтабыз, чынбы? Дагы бир мисал келтирсем, иштер кандай десе, аябай сонун деп койсо, сынак тошторду колдоно турган болсок, бул аныкталган эмес болуп калат да. Аныкталган эмес болсо, анда көп маани катыла берет. Жакшы бир мисал катары жаш бала деген сөз айкашын мен берсем, өткөндө дагы мен сурайм, дайыма сурайм, жөнөкөй онлайн сабакта деле, түз сабактарда деле, баягы оффлайндарда деле сурасак, жаш баланы ким кандай түшүнөт? Өзүңөр эле бир эки оюңарды чатка жазгыла балдар. Канча жаштагы текстти окубай эле өзүңөрдүн оюңардагын эле айта бергиле. Жаш бала дегенде канча жашар балдарды элестетесиңер? Суроо. Так, 2, 5, 15, 17. Эми ар ким ар кайсы жаштагын элестете берет, бул чын. Себеби бул аныкталган эмес түшүнүк болгондуктан кийин ушундай. Мисал үчүн жаш бала деп айта турган болсок, ошол чоң киши 30 жашар киши деле жаш бала болуп калышы мүмкүн. Бирок ошол эле 30 жашар кишини 80 жашар кишинин жанына алып келип салыштырып карай турган болсок, 30 жашар чоң кишибиз деле эмне болуп калат? Жаш бала эле болуп көрүнүп калат да, чынбы? Салыштыруу да бул белгилүү болот. Ошол себептен биз оюбуз аныкталган болушу керек дегенде ушундай сынаточу сөздөр колдонулбаш керек. Ал жаш бала дебей 15 жашар бала, 20 жашар бала деп жанына цифраны кошуп айта турган болсок так болот да. Аныкталган түшүнүк дегенде талаш тартышты жаратпай турган болуш керек дейт. Мисалы, спорт чебери деп айта турган болсок, эч ким талашып тартышпайт да. Мисалы, Асан спорт чебери деп айтсак, орусча айтканда мастер спорта. Ал спорт чеберин алыш үчүн официалдуу түрдө таймаштарда нормативди аткарыш керек, чынбы? Нормативди аткарган документально ошол адамдарды гана спорт чебери деп айта алабыз да. Мисалы, Кыргыз Республикасынын 2-чи президенти дейт. Мында деле уже белгилүү. Демек, тесттик тапшырмаларды аткарып жатканда барабардык мыйзамына эң биринчи көңүл буруп карашыбыз керек. Муну күндө машыкпаса үйрөнүш кыйын балдар, мындай. Ооба дагы бул оңой эле экен, биз түшүндүк дей берет да окуучуларчы. Силер деле ошондой ойлошуңар мүмкүн. Бирок муну сакташ аябай кыйын. Мисалы карайлы, мына көчө ат деген аналогия берилип турат да. Эми бул аналогияны чечип атканда бул жерде барабардык мыйзамын сакташ керек да. Бирок ат деген сөзүбүз көп маанилүү болуп калгандыктан, ар ким ар кандай муну ойлоп алып, анан ошого жараша варианттарды тандап алышы мүмкүн. Ат дегенде биз ысым катары, экинчисинде жаныбар катары элестетип алышыбыз мүмкүн. Бул мен практика жүзүндө өткөн эле аналогия. Окуучулар мен көчөдө ат турганды элестетип алып ушуну
Аны белгиледим, то есть Бны белгиледим деген сыяктуу варианттарды айтканда талаш тартыш жаралып калган. Ошол себептен көңүл бурабыз. Барабардык мыйзамы боюнча акылдуу бала деген жомокту эстесек болот дейт. Мына мисал катары эсиңердеби? Акылдуу бала баягы хан чакырат го. Анан кичинекей бала мен эле чечип келем маселени деп, анан жанына бир төө менен бир эчкини жетелеп алып кетет го. Ушул жомокту ким билет эстесеңер? Анан хан айтат да, аябай каардуу болгон экен анан. Эй, чоңурагыңар жок беле эмне? Кенедей бала келиптир десе, бала чоңураак десең мына деп төөнү көрсөтөт. Анан сакалдууңар жок беле деген мааниде сурап атам десе, сакалдуу десеңиз мына эчки турат деп баягы эчкини көрсөтүп коет да. Анан тиги хан баланын баягы акылдуулугун, тапкычтыгына таң берип, анан баягы маселесин чечип берет да. Эстедиңерби ушул жомокту? Бул мына барабардык мыйзамы. Чоң дегенде деле сөзсүз чоң киши эмес, сакалдуу десе деле мына көрдүңөрбү? Эми барабардык мыйзамы жашоодо атайлап эле көп сфераларда сакталбайт да балдар. Мисалы үчүн келечекте айтканды жакшы көргөн баягы эмелер бар. Гороскоп деп коет, баягы жылдыздар төлгөсү. Ошондой эле көчөдө баягы сыгандар да бар го. Сыгандар деле колуңарды кармай калып, там мисалы үчүн адамдардын колун кармап эле келечегин айтып, өткөн чагын айтып бар го ошондой. Бул кадимки эле барабардык мыйзамын атайлап бузуп эле кылынат. Мисалы үчүн келгиле мына карап көрөбүз да, мына кой жылдызы. Мен бул интернеттен алып эле бул жерге жаздым, анан өзүңөр кызыксаңар интернеттен алып, ушул логиканын мыйзамы бузулуп, кадимкидей эле келечегиңерди сонун айтып бере берет. Эгерде логиканын барабардык мыйзамын бузса, мына карагыла. Кой жылдызы дейт, азыр кой жылдызы эмес, өзүңөр там башка жылдыз болсо деле, могу башкаларга деле туура келе берет. Мына карайлы, апта кой жылдыздагылар үчүн ийгиликтүү болбойт дейт. Эми мисалы могу ийгиликтүү деген сөз бул аныкталган эмес да. Ийгиликтүү болбойт десе, аны уккан адам кече күнү там бир кичине иши болбой калса, ошону ийгиликтүү эмес деп элестетип коет да, конкреттүү бир учурдучу өзүнүн жашоосунда. Анан чын эле жетекчилигиңизден же кесиптештериңизден орунсуз сынына кабылып, маанайыңыз түшөт дейт. Эми орунсуз сын деген эмне? Бул деле мындай кокустан бир орунсуз сын дегенде баягы пикир келишпестиктер толтура эле боло берет. Күндө болот. Жашоодо деле барабардык мыйзам сакталбагандыктан сен бир нерсени айтсаң ал башкача түшүнүп алат дагы. Анан эми бул жерде мына кийинки сүйлөмдү да карайлы. Эс алуу саякатка чыгуу сизди күтүлбөгөн көйгөйлөрдөн алыстатат дейт. Эми күтүлбөгөн көйгөй дейт. Бул деле жалпы ар ким ар кандай түшүнө берет. Конкреттүү бир да сөз айтпайт балдар. Барабардык мыйзамын атайлы эгерде конкреттүү бир нерсе айтса, тагыраак даталар менен анда уже жылдыздар уже туура келбей баштайт да, могу предсказание баягы эмечи гороскопторчу. Анан мондай жалпы айтканда ар кимдин жашоосуна уже туура келе берет. Мисалы дагы бирөөнү карайлы да, мына практикум дейт. Силер мындай кылсаңар болот. Дагы мына бир эки сөзүн карап турайын. Сүйлөмүнө түшүнүксүз иштер менен алектенип, ортодо сөгүш укпайын десеңиз дейт, сизге түздөн түз тиешеси жок маселени чечүүгө ашыкпаңыз дейт. Муну деле карасаңар, бүт жалпы. Эч кандай конкреттүү жок. Эми балдар тапшырма мындай болот. Үйдөн азыр сабак бүткөндөн кийин жылдыздар төлгөсүн ачып көргүлө дагы, любой жерин ачып туруп эле мындай окуп көрө берсеңер, бүт жалпы сөздөр колдонулган, аныкталган эмес. Ал жерде ар ким өзү каалаган нерсени элестетүүгө ылайыкташтырылган. Ошол себептен туура чыга берет да. Мисалы үчүн өткөн чак тууралуу айтыш керек болсо да, любойуңарды карап туруп, жашооңдо чоң бир мындай жоготуу болуптур деп койсо, ар бирибиздин жашообузда болгон да мындай нерсе.
же болбосо аябай бир сүйүнүпсүң деп койсо, ушундай болгон экен, жашаңда аябай сүйүнгөн экенсиң деп койсо деле, бул деле жашообузда болгон. Бул аябай эле жалпы алынып аткан сөздөр да. Бул психологияда аябай колдонулат. Астрология, нумерология деп анан бул тигил деп шундуктардын бардыгы бар го. Эгерде барабардык мыйзамын сактоого аракет кылып, улам такып суроолорду берип тактай баштасаңар, качат да мындай нерселерден. Практикум ошондой кыласыңар, анализдеп көргүлө, гороскопту ар кайсы белгилерди алып туруп окуп, издеп көрөбүз, мисалга Букачар жылдызы дейт, мына менде дагы даяр бирөөсү бар. Муну скриншот кылып алып, өзүңөр дагы анализдеп көрсөңөр болот. Дагы кийинки тапшырма мына эгиздер дейт, муну да сүрөткө тартып алгыла. Так. Бул жагы түшүнүктүү болдубу? Азыр дагы улантабыз. Суроолоруңар болсо, чатка жазгыла. Барбы суроо же жокпу? Так, түшүнүктүү эле пока. Анда уланталы. Суроо жок болсо, же баары түшүнүктүү, же баары түшүнүктүү эмес деп кабыл алабыз. Эми балдар, тезис. Окуу жана түшүнүү бөлүмүндө көбүнчө ушул сөздү дагы кезиктиресиңер. Мындан кийин аябай көп эле кезигет тезис деген сөз. Бул далилди талап кыла турган ойду биз тезис деп коебуз да. Мисалы үчүн эртең күн жайт, же болбосо апта ичи ишиңер ийгиликтүү болот деп айтылып атабы? Бул тезис болот. Эми тезис формуласы айтып тургандай, далилдөөнү талап кыла турган ой экен. Анда далил керек экен. Мына карайлы. Тезистин, значит, барабардык мыйзамы тезис үчүн 3 эрежени белгилейт экен. Карагыла балдар. Биринчи эрежеси ар бир тезис бир мааниге ээ болуш керек дейт. Эгерде бул эреже бузулса, көп маанилүү тезис деген логикалык ката пайда болот дейт. Көп маанилүү тезис деген логикалык ката пайда болот. Азыр түшүнүп каласыңар балдар, мисалдар менен кененирээк көрсөтүп берейин. Биринчи мисал. Технологиялык прогресс коомдун өнүгүүсүнө алып келет дейт. Бул тезис. Эми бирөө ушинтип айтты дейли да. Технологиялык прогресс коомдун өнүгүүсүнө алып келет десек, технология деген эмнени билдирет? Технология коомдун өнүгүүсү деген эмнени билдирет? Коомдун өнүгүүсү, технология, булар бүт көп маанилүү сөздөр. Баягыдай аныкталган эмес деп койсок дагы болот, көрдүңөрбү? Ар ким өз билгендей түшүнө берери эч күмөнсүз. Ошондо адамдар талашат да. Коомдун өнүгүүсүнө алып келет дейт. Мына кийинкини карайлы. Маалымат бул күч дейт. Бул тезисти ар кандай чечмелесе болот. Ооба, маалымат билим жана таасир жагынан күч бере алат, бирок ал манипуляция жана туура эмес маалымат үчүн да курал болушу мүмкүн. Ошондой эле тезистин экинчи эрежесин карайлы. Ар бир татаал тезис далилдөөдө жөнөкөй тезистерге бөлүштүрүлүшү керек. Ар бир жөнөкөй тезис өзүнчө далилдениши керек. Эгерде бул эреже бузулса, көп далилдеген адам эч нерсени далилдебейт деген логикалык жаңылыштык келип чыгат. Муну дагы жазып алсаңар болот да, логикалык каталарды. Мисалы, экинчи мисалды карайлы. Социалдык тармактар коомго зыян келтирет. Бир тезисте көп тезис деген татаал тезис бул өзү. То есть бир тезисте көп тезис деп коет да, муну дагы ушундай айтылат. Мисалы, муну чечмелесек, төмөндөгүдөй чечмелесек болот. Могу биринчини деле ушул сыяктуу чечмелесе болот да балдарчы. Бирок бул жерде мына кененирээк көрсөтүп берип атам. Социалдык тармактар зыяндуу, башкача айтканда, мисалы,
Алар туура эмес маалымат жана фейк жаңылыктардын жайылышына түрткү берет. Мына ушул маани камтылган. Чынбы? Чын. Алар колдонуучулардын психикалык саламаттыгынын начарлашына алып келет. Алар санариптик көз карандылыкты жайылтышат. Алар маалыматтардын купуялуулугуна коркунуч келтирет. Манипуляция жана пропаганданын куралы болуп калышы мүмкүн. Бирок ошол эле учурда ой пикирлер жана пикирлерди алмашуу үчүн аянтчаны камсыз кылат дейт. Алар адамдардын аралыкта байланышта болушуна мүмкүн берет. Мына биз силер менен сүйлөшүп атабыз ушундай эле. Алар онлайн окутуу жана өз алдынча билим алуу мүмкүнчүлүгүн сунуш кылат. Плюс минустары келтирилип атат. Ошондо баягы татаал айтылган социалдык тармактар коомго зыян келтирет деп койгондо татаал айтылып атат, ичинде көп тезис бар. Ошонун ар бири айтылып, анан өзүнчө далилдениши керек экен. Барабардык мыйзамы мына ушул нерселерди талап кылат. Силер ой жүгүрткөндө ушинтип тактап, сурап, көп суроо берип үйрөнүшүңөр керек да, ошондо өсөсүңөр. Бул майда тезистердин ар бири өзүнчө карап чыгып далилдениш керек дейт. Мисалы, сүрөткө тартып алсаңар болот, муну өзүңөр да бир карап чыксаңар болот. Үчүнчү мисал жакшылап түшүнүш үчүн. Скриншот. Так, жылай берейин. Төртүнчү дагы мисал бар, муну дагы сүрөткө тартып алсаңар болот. Өзүңөр да окуп чыгып таанышкыла. Бешинчи мисал экен. Бул дагы бир тезисте көп тезис деген. Муну дагы так, андан кийин тезистин үчүнчү эрежеси ар бир тезис далилдөө учурунда башка тезис менен алмаштырылбай, баштапкы бойдон калуусу керек. Эгерде бул эреже бузулса, тезисти алмаштыруу деген логикалык ката пайда болуп, башка эле тезис далилденет же жокко чыгарылат. Бул катанын эки түрү бар дейт. Биринчиси тезисти алмаштыруу. Тезистин маанисин жакшылап түшүнбөй эле ага башка маани берип коюшат. Чынбы? Жашоодо көп го. Диалогду алалы мына. Кошумча материалдарды изилдөө экзаменге жакшыраак даярданууга жардам берет. Биринчи тезис достук кеңеш болуп атат да, мындай. Үйрөн деп биринчи адам айтып атса, экинчи адам ага таарынып айтышы мүмкүн да. Сенин оюң боюнча мен окуганды билбеймби? Сен өзүңдү эле кыйратпайсың деп бир мындай айтылып атканга башка маани берип туруп эле урушуп кеткен учурлар көп го. Мына ошол биринчи тезиске башка маани берилди. Көрдүңөрбү? Жашоодо мындай учурлар көп эле кездешет. Экинчи мисалды карайлы. Вегандар, баягы эт жебегендер бар го, жаныбарларды жана айлана чөйрөнү коргоого умтулушат. Бул биринчи тезис. Бул адамдар биздин жашоо образыбызды күч менен өзгөртүүгө аракет кылган экстремисттер деп ошол биринчи айткан сөзгө экинчи башка маани берип атат да. Мисалы, ошо биринчи мисалга окшош эле. Бузук телефон деген бар. Оюнду ойноп көрсөңөр болот. Баягы 15, мисалы үчүн 10-15 окуучу болсо, башында бирөө бир ойду айтат, экинчиси аны түшүндүрмөсүн жазат, үчүнчү киши түшүндүрмөгө жараша баягы кагазды окуп туруп бүктөйт да. Мисалы үчүн кагазды аласыңар дагы, ушуну үйдөн дагы баягы мектептен да ойноп көрсөңөр болот. Мисалы үчүн кагаздын бул жерине бир сөз жазат биринчи окуучу. Анан аны мындай кылып бүктөйт. Көрүнбөйт да. Анан экинчи анын сөздү окуйт дагы, бул бүктөп туруп, бул жака ошол сөздү түшүндүрмөсүн жазат. Анан түшүндүрмөсүн жазып, кийинкиге берет, кийинки аны окуйт дагы, түшүндүрмөнү окуйт, бирок биринчи сөздү окубайт. Анан аны бүктөп туруп, ошол түшүндүрмөгө жараша сөздү жазат.
ушинтип анан 10 окуучуга же 15 окуучуга айландыргандан кийин башында жазылган нерсе аягында такыр эле башка нерсе болуп кетет да. Ушуну бузук телефон оюну деп коет. Мына ушундай нерселер бар да. Мисалы үчүн көк көйнөк кийип жүргөн биринчи тезис, анан рахат капаланып кайгылуу көрүндү. Ага башка бир маани берилип атат да. Экинчи катасы тезисти толук алмаштыруу. Адам бир тезисти учкай айтат, дагы дароо эле экинчи тезиске өтүп, эки тезисти тең далилдебейт. Бул көрдүңөрбү? Далилдебей туруп эле жөн эле тезистерди айта берсе, бул эч кандай логикалык ой жүгүртүү болбойт экен. Бул теманы дагы жакшылап кайталап көңүл буруп үйрөнө турган болсоңор, окуу жана түшүнүүгө берилген тексттерди ал жакта дагы кээ бир тезистер далилденбей эле жөн эле айтылып аткан нерселерди да байкайсыңар. Анан окуу жана түшүнүүңөрдө жакшынакай кунт коюп, концентрация баардыгы өнүгөт да, бул логиканын мыйзамдарына өтө көңүл бурулуш керек. Мисалды алалы. Технология билим берүүнү жакшыртат дейт, биринчи тезис. Дистанттык окутуу бул келечек. Экинчи тезис айтылып атат. Маалыматтын жеткилүүлүгү глобалдык прогресстин ачкычы, үчүнчү тезис. То есть адам айтып атат да мына, биринчи сөздү айтты да, технология билим берүүнү жакшыртат, анан дистанттык окутуу бул келечек, анан маалыматтын жеткилүүлүгү глобалдык прогресстин ачкычы деп үч тезисти айтты. Биринчисин да далилдеген жок, экинчисин да далилдеген жок. Жөн эле тезистерди айтты, болду. Анан муну угуп турган адам логикасы жакшы баягы эме кылбаган болсо, өнүкпөгөн болсо, логикалык ой жүгүртүүсү такап суроо бербеген адам болсо, угуп эле, чын эле ооба деп эле макул болуп кала берет да. Эч нерсе түшүнүксүз. Чынбы? Так. Мына өзүңөр байкагандай, барабардык мыйзамын колдонбогон учурда кандайдыр бир ойду далилдеш такыр эле мүмкүн эмес дейт. Мына барабардык мыйзамы боюнча кыскача ушул. Суроолор болсо бергиле.